Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Мына бүгүн биз Нарын областынын эмгекчил айыл өкмөтүнүн Карабүк участкасында турабыз. Деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте. Мына ушул Байдыйкан фирмасы тажрыйба талаабыз. Ушу тажрыйба талаанын ээси Бекназар мырза. Ушу Бекназар мырза, айтсаңыз, кандай аракет кылдыңыз? Кандай болуп атат түшүмү? Жүгөрүнүн быйылкы бизге сыноо иретиндеги айдаганыбыз ушул Байдыйкан тарабынан, компаниясы тарабынан ушул Кенжеев Азирет аттуу жигит ушул бизге келип, ушул жерге 20 сотый жерге жүгөрүнүн уругун берип, үрөнүн берип бизге. Ушул үрөндү кол менен айдадык, баягы жайлай мындай айтканда кол менен сугардык. Анан сугаруу жагынан дагы кичине көп кыйынчылыктар болду. Мынакей көрүп турганыңыздардай 3 айдын аралыгында айдалганы 28 майда айдалган. Бүгүн 27 август болду. Мына башты толук 90 күнгө толду. Көрүп турганыңыздардай результат мынакей өскөнү. Эми эң негизгиси бул жерде де силердин жериңер дагы таштак экен, кумдак экен. Ушул жерге канчалык деңгээлде суу керек экен? Бул жерге суунун талабы көп экен, аябай. Бул мындай айтканда жүгөрү менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек экен. Жүгөрү качан суу талап кылган маалда сугарып туруш керек экен. Эми кумай жердики, кара топурак жердин сугарышы өз-өзүнчө болот экен. Ошого жараша бул кумай жерге сууну көп талап кылат экен. Эми азыркы күндө ушул биологиялык канча түшүм берет десек, азыр 30 тоннадан ушул 1 гектарына 40 тоннага чейинки масса чыкчудай болуп атат. Мына эми жыйнаганда толук результатын сиздерге айтып беребиз, ушу канча болду деп. Эң негизгиси Нарын жергесинде эң бийик тоолуу аймакта ушул Лимагрейн сорту өзүнүн жакшы ушул жерде силос тоюту боло турганын көрсөтүп атат. Ооба. Ошол эми бул проблема баягы тоют маселесинен келип чыкты. Бул Нарын жергесинде жүгөрүнүн өсүүсү кыйын, өспөйт деген дагы ойлор болду. Анан ошого мындай айтканда каршы чыктык. Кандай кылса кантип болбойт деген немеде айдап буюрса эмеге жеттик. Эми бул тоюттун бизге эмне муктаждыгы? Мунун баягы Нарын жергесинде баягы чөп эрте катып, кыштын узактыгы ошол маалга баягы чыктуу тоюттун жоктугуна байланыштуу жакшы баягы мындай айтканда өз деңгээлинде, мисалы үчүн уйларыбызды жакшы сүт алууга кыйын болуп атат. Ошол маселеден келип чыкты. Бул силос менен азыркы Нарын шартында орто эсеп менен 4-5 литрден уйларыбыз сүт берет. Бул силосту бере турган болсок, ошол 12 эсе жогорулайт деген көрсөткүч да булчу. Бул эми 1 гектар жер менен салыштырмалуу айырмаласак, 1 гектар жердин S% чөбүн баягы биз мурунку тоют катары даярдап жүргөн болсок, бул 1 гектар жердин жүгөрүсү 6 ай сезонго ушул 10 уйду короодон чыгарбай байлап кармап бакканга жетишерлик азык десек болот да.